Кыргызстанда соңку 20 жыл ичинде ички миграция күчөп, айылдагы жаштар шаарга бет алды. Ошол эле учурда тышкы миграциянын фонунда ички миграциянын айрым көйгөйлөрү көз жазында калууда. Бейресми маалыматтар боюнча Ош, Бишкек шаарларында эле 1 миллионго жакын ички мигрант бар. Алардын каттоосу жок, иштеген иши жок, жашаган жери да жок. Демек алардын кадыресе эле укуктары чектелүү. Жакшы жумуш, ийгиликтүү ишкер болуу үчүн сөзсүз түрдө эле шаарга келүү керекпи? Салам достор, Ода Азаттык плюс биз бүгүн жарым саат бою ички миграция көйгөйлөрүн талкуу алмакчыбыз. Эмесе биз менен болуңуздар. Программабыздын баштоор алдында биз кыскача сюжетти көрүп алсак. Бишкек келгениме 5 жыл болду уже. Мен Жумгада районунун Нарын областынын Чайык айылынан келгем. Ошо окууну бүтүп эле келгем ушул жака. Анын башында ошо электрогазосварщиктин окуусун окудум. Ошо сварщик болуп окуп жүрүп акча чогултуп, чоң окуу жайга өттүм. Улуттук университетке, тарых факультетинечи. Ошо эжемдин үйүндө жашайм. Ижарага алып ушактан бери аракет жардам бергенге мен деле аракет кылам, ошо акчасына үйүндө жумуштарына карап, ошентип жашап жүрөбүз. Көп болуп калды ошо жашаганыма. Башында оор болот экен, аябайчы. Анткени көнө албайсың да, айылдан жаңы келет экенсиң, анан шаарды көргөндө же тияка чыга албайсың, бияка чыга албайсың, же Бишкекте мындай жашоо мындай кичине кыйыныраак эмеспи? Акча табыш керек деген анан ошо биринчи стройка бардым. Акчаны бүткөндөн беребиз деп, анан мындай аванстарды берип атты, бирок аябай аванстар жөн бербей, 1000 сом берип коюп, же 500 сом берип коюп, ошентип атып эле жоголуп кетти ал дагычы. Окууну бүткөндө эле баары эле кетишет шааргачы, окуганычы. Бирок мындай жаштар бар биздин айылда коштуларчы. Бирок алар мындай айтканда Чайыкта деле мындай мурунку башка айылдарда эле сектор жок биздечи. Фабрика жок, завод жок дегендейчи. Мен да папам өзү бывший мугалим да. Ошо жакта лицей бар биздечи, училище. Мен мугалим болдум, сен да мугалим бол ошо. Айылдан келип иштесең жакшы болот эле, анан сен бияктан опыт набирать этип алып, шаарга барсаң болот деп ошону айтып атат да ошентипчи. Жогорудагы сюжеттин каарманы Берик бүгүн биздин студиябыздын коногу. Эмесе Берикти чакырып алып анан талкуубузду баштайлы. Саламатсызбы, Берик? Сиз билишимче азыр окуу жайда аяктап жатасыз. Мугалимдик кесипти аркалайм деп ойлойсуз. Өзүңүздүн ушул туу өскөн мекениңизге, Чайыкке барууну ойлоп атасызбы? Ал жакта иштегиңиз келеби? Ошол жакта эле иштегим келет, ошол жака барып эле иштеп, баары эле айтып атат, ошо тарых мугалимдер жетишпейт. Биздин Турсунбаева школа гимназия деген бар. Мен өзүм ошол жакта аяктап бүткөм. Анан ошо мугалимдер айтып атат, ошо сен ушул жака келсең болот, жаш кадрлар жок депчи. Аякта бир эле жаш мугалим бар, ал алгебрадан берет да, ОГУ-дан,чы. Жаш мугалимдер ошол эле. Мектеп боюнча бир эле жаш мугалим. Ошентсе дагы, Берик, сиздин мектепке дароо ишке орношо албаганыңыз, анан ошол эле учурда бир жалпы мектеп боюнча бир эле жаш кадр болгон эмнеден кабар берет деп ойлойсуз? Азыркы ошо жаштар баргысы келбейт го айылгачы. Анткени эмнеге десек, тиги акчасы аз дейт, өнчөсүчү, зарплатасы аз деп андай условия жок да жашагангачы, аяккачы. Бирок шаарда условия бар бекен? Өзүңүз айткандай шарт бар бекен шаарда? Шаарда деле шарттар тиги туугандарың болсо жашай бересиң да. Анан биякта деле ошо мындай квартирага чыгыш керек да. Бербейт да мындай мамлекет квартирачы. Ошо жашап аткандаргачы. Мугалим болуп иштейм келем дегендечи. Сиз жогоруда сюжетте айтып өткөндөй эле, чындыгында эле жагдай ушундайбы? Жаштар кескин түрдө азайганбы Чайыкте маселен? Чайыкте ошо мындай жаштар бар, бирок мындай эмнегедир ар кайсы себептерден окууга өтө албай калып, же үйдө калып, же ата энесин багып калып калгандар бар да.
Берке окшогон жаштар айылдарда кетип айылдан шаарга кылган миңдеп саналат. Санжар бизде бул боюнча адис, өзүңүз миграция боюнча иштеп жүргөн мурда. Айтсаңыз, бүгүнкү күндө ушул Бишкекке шаардан иш таппай келип жүргөн жаштарды ошол ички миграция менен алек болгон департамент дагы улам бир жакка кошулуп, кайра бул жакка кошулуп, бир өзүнүн дагы ордун таба албай атканы, ушул көйгөйдү көз жазымда калып атканына себеп болуп атабы? Айыл жерлерде туура мамлекет тараптан шарттар түзүлгөн эмес жаштарга. Мүмкүнчүлүктөрү жок. Бирок мына жаңы эле бизде Белек мырза айтып кетпедиби? Чайекке кайра баргым келет, ошондо ниетим бар, барып ошол жакта иштейм деген. Экинчи себеп мына ошого байланыштуу. Бул ар бир жаштын өзүнүн аң сезими, өзүнүн түшүнүгү, жашоо көз карашы да. Мисалы, ар бир жаш эле айылда жашаган жаштар 18-20 чыгып шаарга барам, шаардан жакшыраак үй курам, жакшыраак бир унаа минем деген ойлор менен жаштардын баары айылдан кетип калса, ошол айылды ким өнүктүрөт? Айылды ким өстүрөт? Айылда ошол шарттарды ким түзөт? Айтпадыңыз, сиз мамлекет жаштарга шарт түзүп бериш керек айылда деп, жана эмне шарт керек айылда мамлекеттен? Эми негизи бул карасак, шарттар кандай шарттар түзүп бериш керек? Биринчиден бул жумуш орундар. Эң биринчи негизги маселе бул жумуш орундарды көбүрөөк камсыздап бериш керек жаштарга, жана эмгек акысын, эмгек акы системасын өзгөртүш керек. Сиз азыр бүгүнкү күндө абалды кандай баалайт элеңиз? Бүгүнкү күндө негизи жана айтып кетпедимби? Экинчи негизги маселе, экинчи негизги себеп бул жаштардын аң сезими деп түшүнүгү. Ошого байланыштуу жаштардын баары эле шаарга эле аракеттенип атат. Анда эмнеге жаштар шаар айылда калбай жатканын биз сюжеттен көрүп алып, анан талкууланталы. Нуржамал Нарындын Акталаасынан шаарга келгенине 10 жылдай болду. Мектепти бүтүп, калаага иш издеп келген. Андан бери туруктуу жумушу жок. Эми айылга барып оокат кылалы десек, айылда деле айылдан оокат кылганга деле андай деле шарт жок бизде. Ошон үчүн биякта жүрөбүз. Могу жаңы конушта бүт эле айылдан келгендер да. Көбүнчөсү эле бош. Мен билгенден көп эле бош жүргөн да. Нуржамал турмушка чыккандан кийин күйөөсү менен Бишкекте калууну чечишкен. Бирок учурда күйөөсүнүн деле жарыткан туруктуу иши жок. Жайкысын курулушта иштеп, кышкысын ар кандай жумуш издемей. Батирден батирге көчүп, турак-жай азабындагы жакшы эле тартышыптыр. Квартира алып эле жүрдүк, ушуга чейин эле квартира алып эле жүргөнбүз. Анан күйөөм стройкада иштейт. Ал жумушу кээде бар, кээде жок. Кээде совсем эле жок болуп отуруп калабыз. Бул өңдүү жаш үйлүгө окшогондор Бишкектин чекебелиндеги 40тан ашык конуштарда миңдеп саналат. Алар бир кездерде айылдан шаарга жакшы жашоо издеп келген жаштар. Айылда иш шарт жок деп шаарга баса берген жаштардын агымы азыр деле күч. Болбой эле келип атат. Болбой эле келип эле кайра жумуш жок. Мунтур кыйналып атышпайбы? Ушундай жерлерде квартиралап. Жаңы конуштардагы көйгөйлөрдү чечүүгө аракет кылып жүргөн активист Катя Аттокурова айылдан шаарга келип, карайлап иш таппай, Орусияга кеткен жаштар толтура дейт. Орусиядан кара тизмеге түшүп, же алданып калгандары айыласынан ушундай конуштарда арзан батирлерге баш калкалап, күнүмдүк иш менен жан сактамайга өтүшөт. Кыздар келет экен Шебеяга деп, балдар келет экен стройкага деп, фирмалар бар, несі болсо да борбордо деп, ошондон келип иштеп анан кетишет го дейм. Анан келгенден кетпей калышып атпайбы? Кыздар турмушка чыгат, ушу жерден табышышат, анан квартира алышат. Анан монтип бизге окшой үй жоктор акыры захват жерге келишет. Ошол да. Бул Бишкектин Лев Толстой көчөсүндөгү эмгек биржасы. Бул жерде эл арасында кул базар деп атап коюшат. Себеби көчөнү бойлой 400-500ге жакын туруктуу иши жок жарандар жалданып ар кандай жумушка тартылышат. Алардын бири максат там салууга каражат чогултканы таластан бир жыл мурун келген экен. Шаардан жарытарлык иш таба элек, бирок айылга кур баргандан намыстанат. Постоянно жумуш иштейин деп келгем. Жумуш таба албай ушу биржа эмгек биржасына чыгып жүрөм да, ушу былтырдан бери тең. Бир тааныш бала айтып калган, ошол аркылуу чыгып калгам да. Ата-энем айтпайм, эмнеде иштеп атасың, стройкада иштейсиң деп, мияка турганайым ба, бизде уят да мисалычы. Биржада эми туура түшүнгөн адам бар экен, туура түшүнбөгөн адамдар бар экен мисалычы. Айылдан келген балдар көп жумуш иштеп. Аябай көп недечи. Мына Лагненкадан Лев Толстойдун эмеге чейин турат. Молодая гвардияга чейин турушат. Көп балдар. Тилек конуштардын биринде өзү өңдүү теңтуштары менен батирде турат. Акча чогултмак турсун, нанга араң жеткирген күндөрү да болот. Эми достору менен Орусияга иш издеп кетүүнү пландап жатышат.
Кенжебек мырза, жаңы конуштагы ушул өңдүү көйгөйлөр эмнегедир бизде Кыргызстанда шайлоо алдында добуш керек болгон учурда эле эске алынып, анан кайра унутта калгандай да. Сиз балким сиздин кесиптештериңиз жаңы конуштарды кыдырып, ички мигранттар менен кезигип, алардын көйгөйлөрү менен таанышып келесиңерби? Рахмат, бұл жаңы конуштун гана проблемасы эмес, бул жигит азыр айтып атат, жаңы конушта жашайм деп. Мен негизи мен ойлойм, бул бир убакыт мезгилдин проблемасы болду. Эмнеге дегенде, мынакей союз кыйрагандан кийин андан бери 1,5 миллион биздин кыргызстандыктар ички миграцияга дуушар болгонда. Алардын дээрлик жарымына жакыны бул Бишкекке келген, калгандары Ош жана башка областтык маанидеги чоң шаарларда. Бүгүнкү күнү да бизде эле эмес, башка мамлекеттерде бул урбанизация маселеси бар. Бул айылдыктардан шаарга көчүп келүүсү. Биз канча аракет кылбайлык болбой эле шаарда жашоочулардын саны жылдан жылга көбөйө берет. Бүгүнкү күндө мына алсак, Кытайда 60%га жетти. Бизде ага жете элек 67% кыргызстандыктар бүгүнкү күндө айыл жеринде жашайт деп айтабыз да. Ал эми жаңы конуш маселеси бул көбүн эсе Бишкектен жерде берилген эмес. Ал жерде басып алуу жана башка. Бирок ошо ички мигранттар келип турактай таба албагандан ошондой жерлерге көчүп атпайбы? Албетте болот. Бүгүнкү күндө Бишкекте бир жараныбызга да үй салуу үчүн жер берилбей жатат. Сөзүңүзгө аралжы айтып атпайсызбы, ички миграция кааласак каалабасак дагы баары бир агылып келе берчү жаштар келе берет да, токтото албайбыз кантсек дагы. Бирок ошондо ошолордун көйгөйлөрү биздин көңүл сыртыбызда калып атпайбы? Мисалы, алар ошол жашаган жеринде катталбагандан кийин ошол билим берүү, медицина сыяктуу бир кызматтардан куржалак калгандай да, себеби аларды тейлеш дагы кыйын болуп атат, себеби алардын эми ушул маселенин түпкүрү эмнеге мындай болуп атат дегенде, ар бир адам ошонун ичинде жаштар жакшы жашоо шартына жашагысы келет да келечекте. Айылда эшикке чыксаң шаардагыдай асфальт тротуар жок, асфальт жол жок. Эс алуучу жер жок. Ал жөнүндө негизи эле жер жок. Эмне үчүн мисалы бүгүнкү күндө шаарга келип ачсаң муздак суу, ысык суу бар, айыл жакта болсо муздак суу да жок. Сөзүңүзгө аралжы агай. Бирок айрым жаңы конуштарды кыдырганда биз эмнеге жаңы конушка басым жасап атканыбыз жаңа жогоруда мен кесиптешим айтып өтпөдүбү? Шаардын бир борбордук көчөлөрүн көрбөгөндөр да бар да. Алар ошол конушта ошол айылдагы деле бир аз бир 2-3 кадам алсакта базарда бар, балдары коробка чогултат, атасы барып балким бир араба сүйрөйт, ошол эле жашоону көрөт. Анан кепке тарта турган болсоң, мен үй жайым бар болчу, эптеп ушинтип күн көрүп атам, эптеп өп чап этип жашап атам деп айтышат да. Эми ушул жерде мына айылдан келген депутат катары мен айтат элем, ошондой сиз айткандай кырдаалда жашаганга караганда, мындайча айтканда айыл жеринде жашаган түзүгүрөөк. Бирок бүгүнкү күндө айтып атпаймынбы? Маалымат технологиялары, жашоо шарты, муздак суу, ысык суу, канализацияга биз шаарга жетебиз деп келип анан кетпей калат. Азыр биздин бир жаран айтып атпайбы? Ушундай болуп келип калып эле, анан намыстанып мен айылга бара албайм. Кээде ата-энем алдайм дейт, биржада иштебей депчи. А бирок айылга барсаң, айылдагы кээ бирлерин тапканы мал чарба жер менен иштеп. Ошол биржада тургандардан көбүрөөк таап, жашоо шарты түзүгүрөөк болот. Ал өзүнүн үйүн, үлүш жерин айылын тыштап жүрө берди да, намыстанып кетпей жатат. Демек айылда деле ошондой шарт түзүп алса болот, шаардагыдай. Бардыгы эмес, бирок түзүп алса, бирок ошол эле шаарга келгендердин да бардыгы ошондой жаман ситуацияда эмес. Бүгүнкү күндө Кыргызстанды ким башкарат? Айылдан келгендер башкарып атат. Алып көргүлөчү азыр парламенттин көбү кимдер? Айылдан келгендер. Кенжебек мырза, сиз өңдү чет өлкөдө окуп келип, азыр ушул тапта өз айылына барып, жетишелик жаштар менен иштеп жаткандагы биз жаштар бар. Нурлан, сизге сөз берсек. Ушул негизи чет өлкөнү кой, деги эле ушул Бишкекке же болбосо мына чоңураак шаарга чыккан жаштар кайра өз айылына кайткысы келбейт да. Ал эми сиз жогорку окуу жайда окуп келип, башка маданият, башка тилди үйрөнүп келип, анан кайра өз айылыңызга барганга эмне түрткү болду негизи? Саламатсыздарбы? Туура айтасыңар, ошо негизи жанакы туулган жердин топурагы алтын деп бизде айтылып келген сөз бар эмеспи? Анан өзгөчө ушу чет жакта, чет өлкөдө жүргөн кезде чындап эле ушу Кыргызстандын баркын, өзүңдүн ошо туулуп өскөн айылыңдын баркын дагы жакшылап байкап, жакшылап сезет экенсиң да. Анан ошо чет жакта жатканда, жүргөндө, окуп жүргөндө ушу айылыма келип кандай бир пландарды түзөсүң, бир кандайдыр иштерди ишке ашырсам деп. Ошол сыңар эле мен ошо 2014-жылы кайра Испаниядан докторантурадан окуп келип, анан айылга келип, айылда бизде эмне жетишпейт, кайсы иштерди алып барыш керек, ошол жагын карап, анан тил борборун ачканбыз. Себеп дегенде ошо учурда мисалы үчүн жаман деп айтпайм, бирок мектептерде англис тилинен билим деңгээли жетерлүү эмес болгондуктан биз ошо тил борборун ачып, ошол жерден мектеп окуучуларына жана ошондой айылдын тургундарына англис тилинен сабак. Түшүнүктүү. Нурлан мырза, айылда жумуштап,
нан тапканга акча издесе болобу? Мүмкүнчүлүк барбы? Азыр ушул шаарга күн сайын агылган жаштарга сиздин жообуңуз болсун. Эми бул суроого мындай толук эле Кыргызстандын деңгээлиндеги бардык айылдар үчүн жооп берип коюш оор болуш керек, бирок айрым айылдарда албетте ошол эле шаарга келбей деле айылда туруп эле ошол жерде жакшы эле бир иштерди алып барып, ошол жерден эле эмгектенип акча тапса болот. Рахмат, Нурлан. Сөзүңүз куроо болуш үчүн азыр кезектеги сюжетти көрүп алалы. Биз жаштардын жумуссуздук маселесин сиздер менен бир аз талкуу кылайык. 25 жаштагы Азамат Баткендеги эң жаш депутат. Ал жаштарды өнүктүрүү борборунун бир катар окуу тренингтерине катышып отуруп, өз айылындагы жаштардын көйгөйлөрүн чечүү жолдорун үйрөнүп калды. Бүгүн бул борбордо жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү бүтүрүүчүлөргө кесип тандоо боюнча түшүндүрүү иштерин талкуулоодо. Октябрь айында жаштарга биз маалымат берсек, анан окууну бүткүчө булар мындай максат коюп өзүнө бир кесипти тандайт деген ойдо жаздык муну. Борбордо жыйындардан сырткары мектеп окуучуларына компьютер колдонууга шарт түзүп берет. Айтмакчы, Азамат буга чейин мектепте мугалим болуп иштегендиктен, айылдагы окуучулардын билимге болгон муктаждыгы менен жакындан тааныш. Бул компьютеркана бул жагыбыз. Анан бул жак тренинг семинарларды өткөзө турган канабыз. Бул жакта жаштар келип компьютер үйрөнүшөт, интернет толтурат. Бош убакытларын ушул жерде келип өткөзөт. Компьютер болгону менен бизде жана интернет жок болчу. Бизге бир кандайдыр факс, документ башка Бишкекке же Москвага жөнөтө турган болсок, сөзсүз түрдө центрге барып, Баткенге барып, ошол жерден жөнөтүп жүрчүбүз. Айылдын жаштары көбүнчө бош убактарын текке өткөрүшөт. Буга чейин да текке өткөрүшүп келишкен. Ушул жер ачылып, ичине жакшы болуп калды, бирок дагы жаштар үчүн көбүнчө спорт зал болсо жакшы болмаганын, кыздар үчүн ар кандай комуз же болбосо кружоктор болсо, өздөрүнүн бош убактарын текке өткөзбөй, керектүү жакка өткөрөт деп ойлойм. Тажикстан менен чектеш жайгашкан айылдагы башкы маселелердин бири миграция. Айыл жергесинде миграция маселеси өтө курч бизде. Анан мен бул маселени алып чыгып, айыл өкмөттүк деңгээлде, анан ушул бейуйм өкмөттөр менен бир иш алып барып, ушул миграция маселесин бир аз да болсо чечким келет да. Мектепте окууну эле бүтсө, бизде бар эле мындай алдыга койгон максаты бул миграция болуп калган. Окууну бүтүш керек, анан паспорт алып, миграцияга чыгыш керек, акча иштеш керек. Негизги максаттары ушул болуп калган жаштар. Бул Азамат Баткендеги чектеш айылда жашаган, ошол чек аралаш айылда жашаган тургун, бул жергиликтүү кеңештин депутаты. Бирок негедир ошол жаштарды айылда алып калууда, кайра эле ошол айылдан өзүн өнүктүрүүгө негедир бир эл аралык уюмдар гана аракет кылып жаткандай. Алардын бири ошол жаштарды өнүктүрүү институту, алардын өкүлү бизде Жазгүл отурат. Айтсаңыз, сиз ушул айылдан эле, силердин баягы идеяңар көтөрүп жүргөн маселеңер ушул айылдан эле жаштар өнүгүп, ошол жерден бутуна туруп, ошол жерден иш таап деп айтып келесиздер да. Бул кандай жол менен иш ашат? Же элдин баары эле ушул сиздер айткандай депутат болуп калыш керекпи? Же кандай бизнестин түрүн ачыш керек да? Санжар мырза айтып кеткендей, айыл жергесинде мамлекет шарт түзүш керек дейт, бирок биз буга бир башка көз караштабыз. Негизинен айыл жергесинде шартты эң биринчи орунда жаштардын катышуусу менен түзүш керек. Жаштар өздөрү үчүн өздөрү түзгөнгө аракет кылыш керек. Анан бул жерде ар тараптуу мамилелер бар. Мисалы үчүн ошол эле жергиликтүү бийлик менен сүйлөшкөндү, туура сүйлөшкөндү билиш керек. Биз улуу мун менен көп сүйлөшүп калганда, бизде жаштар барбы, жаштар иштейби, жаштар бир нерсени кыла алабы деп көп суроону коюшат да. Алар баягы Бишкекке кетип, Россияга кетип, айыл жеринде калбай калды, тигиндей мындай деген сөздөр көп болот. Бирок мен ошого каршы айтып кетчү нерсем, биздин Кыргызстанда негизи өз айылында шарттарды түзүп иштеп аткан жаштар көп. Анын үстүнөн өзү үчүн гана түзбөй, башка жаштарды, мына сюжетте көргөнүңүздөрдөй, башка жаштардын билим деңгээлин көтөрүүгө умтулган жаштар. Сиздердин иш аракетиңиздер менен атайын бир жеткиликтүү шарттар түзүлдү. Ушул шарттар жаштарды кармап калат бекен айылда? Ооба, албетте. Мындай шарттарды эң биринчи орунда жаштар өздөрү түзүп атышат. Мисалы үчүн кийим тигүүчү цех ачып алып атышат, же болбосо башка кандайдыр бир социалдык ишмердилик, же болбосо бизнес иштерин ачып, ошону иштетип, өнүктүрүп, ошол жерде калып атышат. Биз студиянын жаштарын кайрылалы, силер кантип ойлойсуңар? Мына жөнөкөй эле суроо. Эмнеге жаштар шаарга баргысы келет? Шаардан ийгилик издейт, шаардан жумуш издейт, шаардан бакыт издейт да? Биринчиден айылда кызыксыз го деп ойлойм да. Айылда же жумуш жок болсо, же жанагындай шарт жок, дискотека, бар, кафе.
ушундай жок. Ошон үчүн шаарга келет. Шаарда жумуш көп. Макул мамлекеттик болбосун, макул чоң зарплатасы, айлакысы көп болбосун. Бирок шаарда мүмкүнчүлүк бар. Любой жумуш иштеп, ошол эле убакта иштеп, акча табат, ошол эле убакта эс алганга да мүмкүнчүлүк бар да. Максат, сиз үчүн кандай кызыктуу жерлер бар шаарда? Самат. Ой, Самат, кечирим сурайм. Сиз үчүн кандай кызыктуу жерлер бар шаарда? Сиз айтпайсызбы, айылда кызыксыз деп? Жок. Жаштарга, именно жаштарга. Сиздер жашка катар келесиздер. Дискотека, тоого чыкканга, жок, мен айтпайм, ошол экөө сразу шайкелешкен да. Иштейсиң ошол эле убакта. Ошол убакта эс аласың. Ошол убакта ошол акчага эс алганга мүмкүнчүлүк бар. Айтып жатпайбы, жаштарга кылганга иш жок деп. Азыр биз жаштар менен иштейбиз. Айыл жергесинде жаштардын баары жумуш жерлеринде кечинде гана бошошот. Анан эми бул дискотека деп атабыз, клуб деп атабыз, кино деп атабыз. Ошонун баарын жаштар негизи өздөрү биринчи кадамды жасап шарт түзүш керек. Сиздер айтып атпайсыздарбы? Айылда жумуш көп депчи. Мен билем, айылда жумуш көп. Эмне? Мал багасың, жер айдайсың. Көп, албетте. Андан башка эмне жумуш көп мисалы? Талаа жумуштарында көбүнчө кызмат кылышат, балдар эми Сиз талаа жумуштарында иштегиңиз келбейт. Мына ушундай да, мисалы үчүн айылда көбү талаа жумуштарында мал бага бергиси келбейт. Анан шаарга келгендин бирден бир себеби бардыктан эле окусам, иштесем, атамды баксам, өзүмдү баксам, келечекте мындай болсом, бир акчага кийип дихан болбойду. Депутат болсом да, бизнесмен болсом деп тиленип келишет да. То что клуб, дискотека, кафе эмес да. Айылда чындыгында эки эле жумуш бар экен да. Мына мал багасың, жер айдайсың. Анан анда-санда бир мамлекеттик жумуштар бар, мисалы үчүн айыл өкмөткө иштеп калышың мүмкүн. Мектепке, больницага, бирок алар дагы өтө аз да. Аларга иштейин десең, мисалы үчүн пенсияга чыгып кеткен, пенсияга чыгып алып иштеп атат, жаштарга бербейт орун. Жаштарга барсаң, сен опытың жок деп. Бул тараптан ооба, сиз менен макулмун. Мисалы үчүн жергиликтүү кеңештерде жаштардын саны абдан аз да, бирок бизде окуп кеткен жаштарыбыз бар. Ушу жергиликтүү кеңешке мисалы үчүн быйыл эле кандидатурасын коюп, бирок өтпөй калган жаштар да көп болду. Айылдан жакшы тыянак жасаган биздин жарандарыбыз деле шаардан тамалып коюш керек дейт. Ай эмне кыласың? Малың бар, жериң, фермерсиң, техника алдың десең, балдарым шаарда жашсын. Көрдүңүзбү? Айылдан жакшы тыянакка жеткен биздин жарандар деле баласын шаарда жашасын. Эми айылда эч ким калбай калат антип. Ал баласына шаардан тамалып койгондон ошол баласы кызы шаардан 5 жыл студент болуп, жакшынакай ысык суу, мустак суу, туалет ичинде, ваннада жүргөндөн кийин ал кудай ыры айылга барабы? Жана Кыргызда грубый болсо да макал бар го, шаар көргөн эчкиден түңүл деген. Ал барбайт анын баласы. Көрдүңүздөрбү? Ал подсознательно баласына шаарда жашаганга шарт түзүп атат. Демек эртең анын үй бүлөсү шаарда калып калат. Мына ушундай да, ошондуктан арасынан мен патриот дейин, бирок айылда жашагысы келгендер калып атат. Көчүп кете тургандарды биз токтото албайбыз. Алар көчүп кетет. Ошол эле учурда айылда келгендерди баары эле жумуш таба албайт. Бул жерде ушинтип жумуш издеп, эмгек биржасында издеп жүрөт, же болбосо үй жайы жок деп айтканын алыспыз. Маселен бизде студиябыздын каарманы Самат, сиздер дагы бияка келип, азыр өзүңүздөрдүн ишкери бир иш ачкансыздар, ишкерлик менен алектенип атасыз. Эмесе ошол боюнча айтып берсеңиз. Жанагы эме боюнча, дискотека боюнча баарыңар турма сүйлөп калдыңар го, Самат. Дискотека үчүн шаарга келген го деп. Жалпы жонун айтайын дегем, ага айткандай шарт бакта баардык жагынан шарт түзүлгөн. Бул бир эки мисал кылып дискотека клуб деп айттым да. Биздин иш боюнча, биздин таза эт боюнча эт доставка кылабыз шаар ичине. Айылдан алып келесиз. Айылдан, Тоң районунан, Ысык-Көл облусту Тоң районунан алып келебиз. Таза, экологический, эч кандай дары сайылбаган. Самат, сен ошондо айылдан да жашайсың, шаарда да жашайсың? Барып келесиң да? Жок, мен өзүм айылда жашайм, жашачымын. Азыр шаарда турасыз бирок. Мамлекеттик бир кредитный агентствода иштечимин. Азыр шаарга келип, ятан байкем экөөбүз ушул идея пайда болуп, шаардын элин таза эт менен, шарты менен азаныраак, ошол эле деңгээлде өзүбүзгө дагы пайда түшөт, ошол эле убакта элге дагы ыңгайлуу. Сиз эмнеден улам шаарга келейин дедиңиз, туруп туруп эле? Шаарда мүмкүнчүлүк көп ошондой. Мисалы шаарда айылдан эт доставка кыла албайсың. Ар биринин өзүнүн малы бар, өзү каалаган убакта союп жейт. А шаарда болсо заказ кылат, ошол эле убакта өзүң иш менен камсыз кыласың. Жүрөт негизи. Бул жакта айтып кетпеди, шаарда мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк да, мисалы тил үйрөнүү. Айылда эле калып калсаң, ал айыл менен чектелип калсаң болбойт да. Сөз шаарга келип билим алып, анан кайра айылга барыш керек. Мисалы үчүн мен азыр орус тилден аябай аксайм, английскийден аксайм, колумузга кызыгам, барган эмес. Мен айылда курстар жок, а биякта курстар бар. Балдарыңа кандай каалаган нерсе. Демек балдарыңызга ошону түзүп бергиңиз келет. Ошону түзүп бергим келет. Анткени мен балдарым мендей болуп, англис тил билбей, орус тил билбей калбашы керек да. Менден бийик чыгып, алар Кыргызстанды
дүйнөгө таанытыш. Жазгүл, сиз каршысызбы? Менде суроо бар. Ушулардын баарын көрүп, эмне үчүн айылыңызга барып ошондой курстарды ачканга же ошол эле комуздан курсун ачканга аракет кылбайсызбы? Айылда башка балдар үйрөнсүн деп. Ооба эже, биз ошол жөнүндө дагы мен азыр бул Назгүл же мен экөөбүз бир айылдан болобуз. Биз ошол жөнүндө бир сүйлөшүп алып, биздин айылдын балдары чогулуп алып, жаштары бир тренингтерди өтсөкпү айылга деген эме болуп атат да, максат болуп атат да. Каректе Евразия азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Каректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз. Шаарга келердин мурда ушу пландаш керекпи? Шаарга барганда мен эмне кылам, кайда жашайм, кайсы жерге каттоодо турам, кандай кылам деп. Бүгүнкү жаштар ушинтип келип атабы? Пландап. Сөзсүз, албетте биринчи шаарга барардын асында өзүң биринчи билишиң керек. Сен жашоодо негизи эмне кылгың келет? Негизги жашоодо максаттарыңды билишиң керек, аныктап алышың керек өзүңөчү. Анан азыркы учурда негизи абдан коркунучтуу учур болуп атат да. Ушул ниеттери шаарга барып, ошентип кооз жашагысы келгиси келет. Бирок бул жерден бир чоң көйгөй пайда болуп да. Бир мисал кошумча кылайынбы айылдын турмушунан? Назыр үкөм туура айтып кетти. Жер менен жер иштеп мал баккысы келбейт деп. Мына азыр айылда телевизордон күнүгө объявление көрөсүңөр. Малчы керек деп. Малчы керек. Малчынын айлыгы 15 000 сом. Бирок айылдан ошол бир жаштар келип, койчуман болуп, ал аты да жаман да койчуман деген. Мал багып иштегиси келбейт, хотя анын айлыгы 15 000 сом. Жок, бул жерден бир жага келип туруп мүмкүн ал 10 000 сом тапса сүйүнөт. Бирок факт мындай болуп атат. Биринчи, шаардагы кооз жашоого жашагысы келет. Экинчиси, шаардык болгусу келет. Үчүнчүсү, бул жерде шарт башка. Аура, баягы борбордо жашагысы келет. Баягы мындай буркан шалкан кайнаган шаарда. Кетип калган, мен иштейм деп. Айылга кайра баргысы келбейт. Жазгүл, азыр балким теле аркылуу көптөгөн айылда жаштар көрүп жатышы мүмкүн. Алар сиз айткан шарттарга да кызыгып калды. Сиздер менен кантип байланышса болот? Анан жалпы эле аларга дагы балким мүмкүнчүлүк түзүп бере аласыңарбы? Кудуретиңер силерде жетеби? Мүмкүнчүлүгүбүз болушунча биз болгон жаштар менен байланыштабыз. Дайыма эң жок дебесе кеңешмелерибизди берип, биз билген, үйрөнгөн жергиликтүү бийлик менен кандай иштеш керек, инвестицияларды кандай алып келиш керек, ошол эле болгон долбоорлорду кантип жасаш керек деген боюнча кеңешмелерди дайыма берүүгө ачыкпыз. Жаштарды өнүктүрүү институту деп издеп таап келишсе болот бизде. Анан эми айта кетүүчү нерсем жыйынтыктап ушу айыл жерлеринде мен кетип калсам айылымды ким өнүктүрөт деп кандайдыр бир аракеттерди жасап аткан жаштарыбызды ошолорго мүмкүнчүлүгүнө мүмкүнчүлүк кошуп берип, колдоп ошолорду унутпасак деген эле тилектемин. Сиз дипломду аласыз колго. Эми кайра дагы бир рет аракет кылып чейикке барасызбы? Мугалим болуш үчүн же болду, калмай болуш, сизде шарт болосузбу? Ошол тиги чаектен да чалып атышат күндө мугалимдерчи. Качан бүтөсүң, кечке эле окуй бересиң, келсең болот депчи. Баардык мугалимдер чалып атат, директордун мектеби кээ бирде чалып калат, папам чалат, ошо келсең болот, ошо жаңы метод менен. Айыл эркек мугалимдер калбай калды деп, Иә. Айыл эркек мугалимдер калбай калды. Ошо келип ошо жаңы метод киргизбейт, ошо тарых эмесиндечи. Ошол жана өкүнүчтүү тарыхтын сабактын сааттарын кыскартып салышыптыр да, аябай. Урматтуу достор, студиянын коноктору, биз ушу менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Албетте биздин экран ары жагында бир айылдык жаштар көрүп жаткан болсо, бул талкуудан жыйынтык чыгарат. Демек, сиздер шаарга келгенде деле өзүңүздөр аракет кылбасаңыздар, андай майталкан жок. Андыктан кайсы жерде болбосун, өзүңүздөрдүн аракетиңиздер күч болушуңуздар керек деп программабызды жыйынтыктайбыз. Ооба достор, Азаттык плюстун сиздер ушул жана башка берүүлөрүн Азаттык Шекит KG сайтыбыздан жана YouTube'дагы Азаттык медиа баракчасынан көрсөңүздөр болот. Мындан сырткары жогоруда экранда көрүп жаткан телефон номерге бизге кызыктуу сүрөт, видео же болбосо сунуш пикирлерди жибериңиздер. Эмки жума күнү көрүшкөнчө.